Мелис Аспеков, Сыймык Жапыкеев, мен сага ыраазымын. Ошол күнү эл чарчап, караңгы киргенде экөөбүз четишип, эми алалы ак үйдү дегенде, сен камалсак камалалы, бирок башка шанс келбейт деп биринчи жолду баштадың. Эч кимдин духу жеткен жок ошол кадамга. Боюң кичинекей болсо дагы тоодой духуң бар экен. А мына эми победителей не судят дегендей көпөстөрдү кустуруп жүрөсүң. Делай до конца. Уланычбек Султанов, Садыр Жапаров, Бактыбек Калмаматов менен тандем түзөбү. 2021 жылы өтчү президенттик жана парламенттик шайлоолорду утурлай саясатчылардын, саясий күчтөрдүн биригүү тууралуу сүйлөшүүлөрү жанданганы айтыла баштады. Ушул тапта Садыр Жапаров абакта жатканда ага колдоо көрсөтүп келген саясатчы Бактыбек Калмаматов менен биригиши ыктымал экендиги айтылууда. Садыр Жапаровдун тегерегиндеги министрлердин дээрлик көпчүлүгү Ысык Көл облусунан. Атап айтсак, вице-премьер Максат Мамытканов, Коопсуздук кеңешинин катчысы Рыскелди Мусаев, президенттин аппаратынын жетекчиси Сүйүнбек Асманбетов, Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев, каржы полициясынын төрагасы Сыймык Жапыкеев, президенттин жана өкмөттүн иш башкаруучусу Алмаз Мамбетов, финансы министри Кыялбек Мукашев, юстиция министри Марат Жаманкулов, экономика министри Санжар Муканбетов, жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева жана башкалар, президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаровдун жердештери. Ал эми өзүнүн мекенчил партиясынын мүчөлөрү да мамлекеттик кызматтардын майлууларын алышкан. Садыр Жапаровдун башка саясатчылар менен биригүү тажрыйбасы бар. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Гелдибеков Ата журт партиясы менен 2010 жылы парламенттик шайлоого аттанып, жеңишке жетишкен. Ошол аламанда колдоо катары казак олигархынан 3 миллион доллар келип, Жапаров Ташиевдин сүйлөшүүсү аркылуу аны Ахматбек Гелдибеков үзөңгүлөштөрүнө билдирбей жеп алганы боюнча Жапаров өзү жазып чыкканы эсибизде. Үч достун тандеми ошону менен аяктап, акыркы шайлоодо Садыр Жапаровдун мекенчил партиясын досу Камчыбек Ташиев жетектеп чыккан. Ахматбек Гелдибеков болсо Райым атасынын партиясы Мекеним Кыргызстан менен шайлоого ат салышкан. Кыргызстандын саясий турмушунда мурунку президент Курманбек Бакиев менен Феликс Куловдун тандеми өзгөчө белгилүү. 2005 жылы март инкылабынан кийин Курманбек Бакиев менен Феликс Кулов, бири президент, экинчиси премьер болууну макулдашып шайлоого чогуу барган эле. Эми жакынкы шайлоолордо регионалдык балансты эске алуу менен мөөнөтүнөн мурда президенттиктен кеткен мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун жердеши, өзүнүн курч мүнөзү, көрөгөчтүгү жаңыча ой жүгүрткөндүгү менен айырмаланган жаш саясатчы Бактыбек Калмаматов менен биригүүгө баруу ыктымалдыгы айтылууда. Анткени Бактыбек Калмаматовдун Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиясы, саясий эрки, көз карашы, көкжал курч мүнөзү бар. Садыр Жапаровдун тарапташтары да, анын каршылаштары да Бактыбек Калмаматовдун талапкерлигин колдой турганы. Бир гана саясаттагы кара мүртөздөр кан кусаарын билип, Калмаматовго кашык каны калгыча каршы турушаары айтпаса да белгилүү. Тактала элек маалыматка караганда сүйлөшүүдө Жапаров президент, ал эми Калмаматов өлкө башчы болууну макулдашуусу мүмкүн. Азырынча бул жоромолду экөө тең ачыкка ырастап же жокко чыгара элек. Урмат Барыктабасов, ашпозчу колуна бадыраң алып аш жасайм десе, бул ашпозчудан түңүлсө болот. Экономиканы салыктан баштаган Новиков да экономиканы билбейт экен деп айтса болчудай. Кадр тандоо маселеси өтө эле начар болуп калды. Пароход башкарганга капитан керек, аялды төрөткөнгө акушер керек, мамлекеттин экономикасын көтөргөнгө экономист-стратег керек, нан бышырганга навайчы керек. Биринчи кандай иш жасалат билип алып, анан ишке жараша аткаруучу адистер тандалат. Бизде тескер кетет да, биринчи кадрды коюп алышат, анан эмне үчүн иш ийгиликтүү болбой калды деп ызылдашат. Мисалы педиатр, нейрохирург боло албайт, кача кесиби врач болсо да. Бизде боло берет. Эптеп оорун ээлесе болду деген саясат экономиканы өлтүрдү. Жакында экономика мындан да төмөндөйт десем жаңылбайм. Тамак ашына башка кымбаттайт, ишкерлер деле токтоп жатат. Өлөйүн деген уй сүт бермек беле. Кайдагы налогдор мамлекетти өлтүрүштү.
Жазира Таалайбекова. Саясаттын азап тозогуна күйүп, элдин келечегин ойлоп, олигархтар менен алып урушуп, айыпсыз абакка түшүп, кескиленип кансырап, жалган жала менен караланып, чырактай баласынан, аска зоодой атасынан, эң жакын адамы апасынан айрылуу бул адамзат үчүн жашоодо эң кыйын сыноолор. Мындай азаптан өткөн адам башкасынан да өтөт. Азыркы мен кыйынмын деген акылдуу сунган саясатчылардын башына мындай сыноо келгенде дайынын таппай калышмак. Жараткан зат ушундай сыноолор менен бул адамды жакшы эле бышырды. Эми мойнуна чоң вазыйпа жүктөдү. Элдин жүгү абдан оор. Кыйын кырда алда келди. Душмандары чөөлөр сымал уйгушкан бир топ болуп болгон аракеттерин кылууда. Бирок Кудай өзү колдосо эч ким эч нерсе кыла албайт. Момун бир туугандары артынан дуа кылат дайыма. Алардын дуасы менен жаратканда ушунча зыянкечтерден сактап жатат. Болбосо 5-6 октябрь күндөрү эле ГКНБ МВДны басып алганда Жапаровдун машинасын, охранасын алып салып, башка күчтөр болсо чаң тополоңдо өлтүрөбүз деген максаттары ишке ашпады. Эгер ошолор акылдуу болушса, өздөрү деле ойлонсо болот эле. Бардыгы Кудайдын айтканындай болот экенин. Жөндөн жөн ушунча элдин зээнине Жапаровдун аты аталган жок. Демек Аллахтын бул адамга койгон милдеттери али көп. Кыргыз эли оор кыйышта турганда ушундай гана адам ууру олигархтардын тамагын бууп, эл байлыгын тонотпой сактап кала алат. Аллахка аманат кылалы жана дуа кылалы. Мынча жоготууга туш болгон адам ак-караны башкаларга караганда жакшы ылгай билет. Керек болсо баласын бырчалап тебелеп кеткен шоопур баланы кечирген. Сотко сүйрөп каматам деген жок. Келечегине балта чапкан жок. Айкөлдүгүн, кечиримдүүлүгүн бүгүн да иш жүзүндө көргөзүп жатат. Ар кайсы бузуку ушактарга көңүл бурбай, СНЖнын өзүнө ишеним көрсөтүп колдоп туралы. 1 жылдын ичинде буйруса өлкөбүз бутка турат, иншаллах. Европада биринчи учуучу унаага уруксаат берилди. Биринчи учуучу унаага Европа биримдигинде расмий түрдө уруксаат берилди. Бирок азырынча жер үстүндөгү унаа катары гана колдоно алышат. Асманга жол 2022 жылы ачылат деп пландалууда. Жердеги режимде учуучу унаа 3 дөңгөлөктүү унаага окшош. Автомагистралда ал ылдамдыгын бир нече секундада саатына 160 чакырымга чейин жеткирет. 100 литрлик бак унаага май куюусуз 500 чакырым аралыкты басып өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Абада аппарат саатына 180 чакырымга чейин ылдамдыкта иштеп чыгат. Ал 3,5 чакырым бийиктикке көтөрүлүп, 500 чакырым аралыкты бир жолу толтурган май менен басып өтө алат. Учуу үчүн ага 300 метрдей, учуп конуу тилкеси керек болсо конууга 30 метр жетиштүү. Булак Акмуз Чекит онлайн. Белгилүү актер Шон Коннери көз жумду. Дүйнөгө белгилүү актер 1988 жылы Оскар сыйлыгына татыган. Анын жалпы жолунан 3 алтын глобусу бар. Британиялык актер Шон Коннери 90 жашында дүйнөдөн өттү. Бул тууралуу BBC жазды. Актер Джеймс Бонд жөнүндөгү тасмалардан сырткары 70тен ашык кинодо роль жараткан. 1988 жылы Оскар сыйлыгына татыган. Актердун 3 алтын глобусу бар. Анын уулу Джейсондун айтымында Коннери Багам аралындагы Нассау шаарында көз жумган. Ал бир нече күндөн бери ооруп жүргөн. Булак Спутник Чекит KG. Президенттик шайлоого катышуу үчүн 4 адам арыз берди. Кыргызстанда президенттик шайлоо күнү 10 январга белгиленген. Жарышка катышууга ниеттенгендер БШКга кайрыла баштады. Президенттик шайлоого катышуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына 4 адам арыз берди. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет башчылыгына эң биринчилерден болуп 30 октябрда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров талапкерлигин көрсөткөн. Ал эми бүгүн Аурдин жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Арстанбек Абдылдаевден БШКга арыз келип түшкөн. Ал президенттикке талапкерлигин өзү көрсөткөн. Ошону менен катар Кыргызстандын президенттигине талапкерлигин көрсөтүү боюнча 38 жаштагы байыркы көчмөн цивилизациясы, тарыхый маданий мурасты жана рухту кайра жаратуу коомдук фондунун башкаруучулугунун төрагасы Кубан Чороев арыз берген. 4-чү болуп Лига антикризис коомдук бирикмесинин президенти 58 жаштагы Назарбек Нышанов талапкерлигин өзү көрсөтүп, БШКга кайрылган.
Кыргызстандын президентин шайлоо күнү 10 январга белгиленген. Бул ак Спутник чекиткейи.